Assalamu alaikum. Desin TV kanalının görücüleri. Sizler menen men Bakıt Sulayman. Dostlar, keçe günü men belgili Kudul ağabız Jambıl Kamchiyev menen süйлöşüp internetke getirdim ele. Men bugün şul kişiге qoңгуроо çalıp Boronchunun telefonun bere alasızbı, Boronchu baykenin desem. Oy men oşol Boronchu baykengin uyunda oturamın hazır dep kaldı. Men ayttım bir o 5-10 minuttan keyin sizge telefon çalam, şul kişi menen süйлөштүрүп коесузбу dedim. Men hazır şul Jambыл agayga telefon çalamın, anan mümkünçülük bolsa Boronchu baykeni dagы berip, oşol Boronchu baykenin uyunda konokta eken, anan dostlar Boronchu bayke menen süйлөшүүгө аракеттенебиз. Alo Bakıt. Alo, Jambıl agay, ne oldu? Boronchu ake süйлөшө alam deyби? Alo. Mına bizim özüme süйлөшсөм. Mına berin men. Bitirdim. Bitirdin. Assalamu alaikum Boronchu ake. Aleyküm assalam. Boronchu ake, hazır men munu videoga tartıp atam. Sizin үнүңүз угулат, бирок өзүңүз көрүнбөйсүз, кыргызча биягы. Men geçe günü agay менен süйлөштүм эле. Ошондой кылып, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, интервью бере аласызбы? Кичине суроолор бар эле. Hazırбы? Азыр эле, по-свойски. Мейли не? Ушу ойдан сүйлөп беремиш акыры? Ооба, ушу ойдан эле. Өзүңүз көрүнбөйсүз, жөн эле мындай үнүңүз угулат да, мен тартып эме кылам. Boronchu aka, siz менен süйлөшкөнүмө мен абдан кубанычтамын. Сизди кыргыздардын көбү билет, ошолордун катарында эле мен дагы билем, сыйлайм сиздин талантыңызды. Анан биринчиден өткөндө жанагы ушак айың болуп кетип, переживать этип, тааныштарыма чала калдым эле. Кудай сактап, жакшы өмүрүңүз узун болсун. Эмне жөнүндө айтып атканымды өзүңүз билип атсаңыз керек. Анан siz менен ушу көптөн бери сүйлөшөйүн деп жүрдүм эле. Жакшы, мына техникалар өнүгүп. Илгери мен дагы баняга көп кызыккан, мончого кызыккан эмемин. Студент кезимде, жок, студент кезден кийин 95-96 жылдары физпирордо баняда түшүп отурсам, сиз раматылык Манас Бердибеков экөөңөр ошол жерде отурган экенсиңер. Анан мен базар оргондон болом өзүм. Анан Манас эке менен таанышып, анан таза ал киши айтып, Bakıt, ушундай бир аппаратым болсо эле мен сонун нерселерди тартмакмын. Андай мындай деп, ошол кезде карасаңыз аппарат дагы жок. Азыр болсо мындай бүт нерсе бар, сүйлөшүп, жакшы кездерге жетип калдык да. Анан ушул Манас агай менен көп жүрдүңүз, өзүңүз да белгилүү кудулсуз. Ушул өткөн кездердеги Манас агай жөнүндө бир нерселерди айтып берсеңиз, анан кийин өзүңүз жөнүндө сүйлөшөбүз. Кантип таанышып калгансыз бул киши менен, кандайча биригип ушул агай инидей чогуу жүрөт элеңер да, мен билгенден. Özünü Manas eke menen bizdigi Rahman agaylar төртөө жаңы аралаш болуп келгенде ошондо биринчи жолу көргөнбүз өзү. Биздин сатирада эң бир өзгөрүү киргизген төртөө мындай эмени нукту бурганда, тамашанын нугун. Ага чейин Келдибек Аксакал, Асанкул аксакалдардын тамашалары болчу, интермедиа. Мыскыл тамашада чыгып калышчу, мыскыл тамаша болуп, башка жанр менен кылышчу эле. Булардыкы келиптирүү эле мындай бир переломный момент болду да. Себеби дегенде жалгыз чыгып сүйлөп, тамаша айтып, ар биричи чыгып күлдүргөн ушулар чыккан да, төртөө. Дөөлөт, Рахман эке, ушу Манас эке, Жамбыл экелер. Boronchu ake, siz bular менен кантип жолугуп калдыңыз? Биринчи жолу каяктан, сиз каяктан келип, филармонияда иштеп жүрчүңүз беле же кантип өзү ушул кандайча чыгармачылыкка келип калдыңыз буларга жолугуп дегендей да? Мен өзү ага чейин Чоак Сатаев менен ырдап жүргөм. Чоак Сатаев менен жанында ырдап, концертин алып барып жүрчүмүн. Анан ошол кезде
Ошко концерт коюп барганда келип кетишкен, анда булар мени таанып айтып Чубакка келип жолугушуп, Чубак менен сүйлөшүп кетип калышат. Мен жанында бир жүргөнмүн, жаш баламын да. Анан салам алейкум, алейкум ассалам деп анан карап коем. Анда алардын деле сахнада анчалык ойногонун көргөн эмесмин. Биз Чубактын концертин коюп алып кетип калат элек да. Анан кийин Мыскыл тамашадан көрүп калдык да. Ошол Мыскыл тамашага өзгөчөлүк менен келди. Бул кишилер ошондо көрүп, ошол аркылуу анан таанышып, Жаныбек Алыкулов ушул агайлар болупчу. Чоң таанышып калдык. Анан кийин аралашып, ошонун арасынан аралашып бири-бирибиз менен таанышып жүргөндөн анан Манас экөөбүз мындай жакыныраак болуп калдык да. Жакын болуп кеттик. Анан кийин мен ошол Чубак Сатаевден кийин Борбиев менен Чубак Сатаев өкүл атам болчу, анан Борбиев менен иштешип калдым. Ошондо жаңы Борбиев дагы келип Чубак концерт коюп атканда оштон мени концертиңизге чыгарып коюңуз, мен бир ырдап коеюн деп мага айтып, анан мен барып Чубакка айтып, жакшы ырдайт экен, өзгөчө ырдайт экен ушул бала деп анан концерттен чыгарганбыз оштон. Ошондо Борбиев дел биримди ырдаган да. Сиз ай деп тургансызбы? Жок, бул Бек Борбиев келип ырдап атпай Чубакта, мен Чубактын жанында ырдачумун. Анан ошол Бек келип менден суранбайбы, ушу Чубакка айтып көр, мени концертке чыгарып койсун, мына мен момундай ырдайм деп ырдап берипчи. Анан мен айтсам, Чубаккачы жакшы ырдайт экен, мындай башкача ырдайт экен, оригиналдуу экен деп. Анан ошол жерден анан эмеге сахнага чыгарат Бектичи, кошуп концертине. Биринчи жолу. Анан ошондо мен Бекти ошондо мисалы көргөм да. Ошо. Анан ошондон кийин анан Бек менен мамилем жакшы болуп калат. Кийин бар анан Бек айтат, тиги өкүл атаңызга айтып көрбөйсүзбү деп. Анда Бек мени сиз аке дечи эле. Кийин үкө деп калган да. Сиз бизден чоңсуз да, 66-65 болушуңуз керек, а? Мен 68. Чоңсуз о, мен билем чоңсуз да. Анда мен аке деп жүргөн кез болчу дейм да, анан аке айтып көрбөйсүзбү, өкүл атаңыз эке, мени менен иштешели тигиндей мындай. Анан мен өкүл атам айтсам мейли, өзүңөрчө иштеп неме алсаңар мейли деди. Анан ошон менен Бек Борбиев экөөбүз дагы 4 жыл чогуу иштедик Бектин концерти мененчи. Анан биз ошо Бекте жана Кубик, Асел болуп топтолуп группа болуп бири-бирибизди табышып, негизи биринчи Бек экөөбүз Бектин группасынын концертинин башталышы ошо экөөбүз менен башталган. Ооба, циркте койгонсуңар, мен баргам. Циркте койгонсуңар. Ошондо группаны ошол экөөбүз баштаганбыз да, Бектин группасын экөөбүз түзүпчү. Кубикти тиги эмеден Базар Коргондон таап алганбыз, Аселди Курчак театрынан таап алганбыз дегендейчи. Ошентип анан топтолонун чогуу 4 жыл концерт коюп жүрдүк. Андан кийин анан мен тиги Кудулдарга кошулдум. Кудулдар болуп кошулганда ошондо биз анан ошол тиги Рахман, Манас акелер болуп анан ошондо чогуу концерт коюш, аралашып концерт коюшуп калдык да. Анан ошонун арасынан ортодон Манас экөөбүз да өзүнчө чогулуп гастролго чыгып жүрдүк. Сиз темабыз эки таяк бир таяк деп Манастагы өз негизи ошол немеси төрөлүшү эмеси ошол жумгалдын миң кушунан төрөлгөн экен, ушундай экен. Саяк болот экен да? Немеси саяк болот экен да. Анан ошого экөөбүз эки таяк бир таяк деп теме тамашалап ошондой тема коюп концерт коюп жүрдүк. Экөөбүз мамилебиз жакшы болчу. Жакшы адамгерчиликтүү, Чубактагы Манастагы булар аябай адамдын көңүлүн караган адамгерчиликтүү адамдар. Жакшы адамдар эле. Мен бир жолу сөзүңүздү бөлүп коеюн, тиги филармониянын ичинде бир артист досум менен кирип жүрсөм, анан Чубак Сатаев раматтылык кичине кызуураак экен. Анан Болот Токтобаев болуп сүйлөшүп турдук эле, тиги досум болуп. Анан турсак келип анан, "Эй, Болот, бир концертиңди берсеңчи, мен жардам берейин" деп, чыкчы ырдайып, жардам берип эме кылалы деп. Болот Токтобаев жоош жигит го. Деп ошентип өзү дагы аккордеонун тартып, ырдап, ушундай бир жакшы легендалар менен жүргөнсүңөр дейм. Сиз өзүңүз деле легендасыз да. Анан Борончу байке. Легенда деп. Жок, эми ошол биз билген, биз өскөн кездегилерден ушул сизди, Бектерди жакшы билебиз да, эми студент кезден баштап. Анан саясат жөнүндө сүйлөшөлү. Шайлоонун алдында аябай эле
Саясат күчөп бара жатат. Эме да. Саясат аябай легенда десең бир нерсе эстиме чыгып кетти дейм. Айта бериң. Чубак Сатаев менен концерт коюп жүрүп Ошко барып калып, Ырысбай экенин 50 жылдыгына барып калганбыз. Ошондо Ырысбай экенин 50 жылдыгына Байдылда Сарно коюп, Түгөлбай Казаков, Оросбек Кутманалиев, Асанкалы Керимбаев, Алтымыш Кадыров, не деген залкар болгон абаларыбыздын баары башканда. Эң ошол жерде кийин элестетип көрсөм ошол жерде сүрөткө түшкөн экенбиз. Менден башкасынын баары бүт ошондой белгилүү эме адамдар экен. Ошо кезде сүрөткө түшсөкчү. Арасынан мен эле белгисиз экенмин да, калганы бүт белгилүү ошондой элге эмгеги сиңген Түгөлбай Казаков, ушул окшогон адамдар экен да. Баа сүрөттөчү. Дөө шаалар, искусствонун дөө шаалары экен да. Дөө шаалар экен, арасынан жалгыз эле жаш бала мен экенмин. Анан кийин азыр ошол сүрөткө мен өзүң айтмакчы, ошол сүрөттү азыр альбомдо мынтип койгом. Биз залкарлар түшкөнбүз депчи. Туура эле. Кийин ошол кийинен эме болуп калды да, тааныш болупчу. Борончо экеми саясат жөнүндө айтсак, кандай баары эле депутатка барам деп, анан ойлонуп атам дейт. Сизде андай оору менен ооруган жоксузбу иши кылып? Жок, мен анткен жокмун, үйдө элемин азыр. Баары бизден артисттерден көбү барып атат. Ошол Бекборбиев, Бекмекен Кыргызстан менен кетиптерди. Ким Берки Үсөнүп ким эле? Урмат Үсөнүп. Дагы кимди айтып атат эле? Анжеликаны кетет деп атышат. Дагы кимди айтып атат? Мен билген жокмун, азыр списокторун толук көрсөтпөй атышат го. Анан толук деле айтпай атышат. По-моему, ошо 25-ден кийин билинет го. Мейли, Борончо эке, сизге конкурент аз болот экен. Алар депутат болуп, ошакта закон чыгарып жүрө берсин, биягын өзүңүз катырасыз. Рахман конкурент демек чынымен. Рахман агай дагы бүтүн Кыргызстан менен кетип атпайбы? Ал дагы ошо барам деди. Рахман агай дагы. Жакшы Борончо эке. Анан Мончодон сүйлөп калдык. Мен бир жолу тиги рабочий городоктогу Мончого барсам, жабык экен ремонт. Анан сиздин Мончоңуз бар деп тиякта балдар айтып калышты. Анан сиздикине баратсам, аяктан да бирөөлөр бузуп ирип бара албай калдым. Мен буйруса, бир Кудайым насип этсе барып, сиздин аябай жакшы Мончоңуз бар дейт. Досторду алып барып, бир парить этип, мен өзү банщик, парильщик, профессиональный парильщикмин да, блогерден башка. Бир сизге класс көрсөтүп келем буйруса. Ошол анан бала чакаңыз менен тынч болуңуз байке. Сиз аябай кызык нерсени айтып бердиңиз. Кантип мен сизди ойлоп жүрүпмүн, ушул бир филармониядан студияларды бүтүп, анан кудул болуп калса керек. Сиз тескерисинче ырчылар менен жүрүп, көп ырчыларды чыгарып, анан кудулчулукка ошол Манас агайлардын жанына келген экенсиз да, Мен өз ырчы болуп жүрчүмүн да. Мен кудулдук жанрынан кийин эле ал багы хобби болуп, аракет кылып эле жүрүп кошулуп кеткендегим. А так мен өзүмдүн негизги эмем ырчылык болчу да. Үнүңүз да аябай жакшы, жана ырларыңыз бар го. Биз ойлоп жүрчүбүз, ушу кудул болуп жүрүп эле анан ырчыларды көрүп кызыгып кетип, ырчы болуп кеткен окшойт деп мен лично ошентип ойлойт элем да байке. Мен башынан ырдап чыккам наоборот. Анда эмесе сизге чоң рахмат, ушул кичине көңүл буруп. Анан карасаңыз да Кудайдын ою түз экен. Мен Жамбыл агайдан сизди сурай калсам эле, сиз ошол жерде экенсиз. Мына уруксат берип сүйлөшүп койдук. Буйруса дагы сонун сөздөрдү айтабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир анекдот эсиңизде барбы? Же жок болсо деле капачылык жок. Бүтүрүп кое беребиз. Азыр эле тиги жаңы эле саясий неме тарттым, роликчи. Саясий ролик ушундай, тиги карманщик бала остановкада отуруп, улам түшкөндөрдүн бирдекесин урдап коюп отуруп, анан кайра маршруткага түшө калса, бир интеллигент киши түшөт да маршрутка. Түшсө ал ордунан тура калат да, биринчи рядда отурат. Ордунан тура калып эле баягы карманщик: "Ассалому алейкум аксакал, менин ордума отуруп алыңыз" деп учурашып, колун тартып туруп эле отурушканча кошелегин алып коет. Анан
Анан тиги аксакал баягы акча төлөйүндө эле кошелегин таппай калды да. Таппай калганда менин шопур урушуп атпайбы, маршруттун шопуру. Эмне төлөбөйсүңбү акча десе, ой мен азыр эле чөнтөгүмдө тыйыным бар эле десе, ой жөн эле элдин баарын кармап калп эле чөнтөгүңөр сыйпалайсыңар, силерге окшогондор көбөйүп кетти деп ачуусу келет шопур. Десе берки баягы карманщикчи. Айдай бер, мен байкеге мен төлөп коеюн деп акчасын төлөп атпайбы. Төлөсө тиги аны билбейт да урдатып ийген берки багыш бечара. Ал эме дейт. Эме ыраазы болуп, ой тиги тарбия көргөн бала турбайсыңбы десе, артта отурган аксакал. Ошо сендей балдар көп болсун деп батасын берет да. Биздин депутаттардын огородуна ташыргытып атасыз го. Көрөчү байке. Анан ошол эле бала кайра тиги чоңоюп депутат болуп анан жардамчылар менен сүйлөшүп атат. Ошону жаңы эле тартып бүттүм. Жардамчылар менен сүйлөшүп атышат, даарыны канча саттың, жерди канча саттың, шайлоого чейин акча топтолуп калат дегендей мындай дейт. Анан шайлоочуларга не кылабыз десе, шайлоочуларга кичине сөйлөп коебуз да деп анан барып шайлоочуларга анан коробкаларын коюп алып анан аларга айтып атат, мына күн түндө силерде иштеп жүрөбүз, могуларды алып койгула десе, анан ошол шайлоочулардын арасында аксакал тиги Жамбыл эке азыр үйдө турат да. Анан тиги элдин арасынан аксакал Жамбыл эке чыгып, анан тигилердин берген белегин алып анан кийин батасын берип атпайбы? Рахмат, элдин уулу экенсиң, сендей балдар көп болсун депчи. Жакшы байке, ролигиңиздин презентациясында айтып койдуңуз, жакшы, рахмат. Ошону тарттык азыр жаңы эле. Жакшы, көрөбүз. Рахмат, чыгармачылык. Да. Кишилер отурду эле ошо коноктор, анан сен сүйлөшүп калган анан эметип калдым. Макул. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик, аман эсен болуңуз. Ушинтип эле бизге жакшы нерселерди тартуулап жүрө бериңиз. Чоң рахмат Борончу байке. Макул, жакшы.